Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жана Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Лев Толстой атындагы эл аралык тынчтык сыйлыгына көрсөтүлдү. Бул тууралуу Россия фонд Мира фондуна шилтеме берүү менен РИА Новости маалымдады. Маалыматка ылайык, мамлекет башчылары дүйнөлүк укуктук тартипте негизделген жалпы жана тең коопсуздукту камсыздоого, көп багыттуу дүйнө түзүлүшүн курууга, ошондой эле элдер ортосундагы өз ара түшүнүшүүнү жана кызматташууну бекемдөөгө кошкон салымы үчүн сунушталууда. Эскерте кетсек, 2025-жылдын март айында аталган 3 өлкөнүн лидерлери Тажикстандын Худжанд шаарында чек аралардын кесилишкен чекитин аныктоо тууралуу келишимге жана түбөлүк достук тууралуу Худжанд декларациясына кол коюшкан. Лев Толстой атындагы эл аралык тынчтык сыйлыгы 2024-жылы негизделген. Сыйлык согуштардын алдын алууга жана тынчтыкты чыңдоого кошкон салымы үчүн саясатчыларга жана эл аралык уюмдарга ыйгарылат. Ал жазуучу Лев Толстойдун туулган күнү 9-сентябрда Москва шаарында тапшырылат. Алгачкы лауреат Африка Союзу болгон. Эртең Каракол шаарында мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган 420 батирдин ачкычы ээлерине тапшырылат. Бул тууралуу кабар агенттигине мамлекеттик ипотекалык компаниядан билдиришти. Маалыматка ылайык, турак жай комплекси Хан Тенгири деп аталат. Ал 10 блоктон турат жана ар бири 9 кабаттуу. Буга чейин Каракол шаарында эң бийик көп кабаттуу батирлери 7 кабаттан гана турган. Караколдо алгачкы жолу 9 кабаттуу үй салынды. Бул Каракол шаарындагы мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан берилип жаткан алгачкы батирлер. Комплексте 1 бөлмөлүү 168 батир, 2 бөлмөлүү 168 жана 3 бөлмөлүү 84 батир камтылган. Турак жай комплексинин аймагында 2 бала бакча, мектеп, ооткана жана башка ыңгайлуу жашоо үчүн объектилер каралган. Жылытуу системасы өзүнчө автономдуу оотканадан камсыздалган. Батирлердин жарымынан көбү социалдык категориядагы жарандар жана мамлекеттик кызматкерлер үчүн тизме боюнча берилсе, ал эми калган алгачкы 50% төлөө шартында үлүштүк курулуштун негизинде берилет. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык, Каракол шаарынын башкы планын негизинде 30 гектардан ашуун аймакта 69 көп кабаттуу үй курулууда. Жалпы 3105 батир пландалган. Долбоордун экинчи этабы эмдиги жылы ишке ашырылып, 2027-жылдын 4-кварталында бүткөрүлөт деп пландалган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Ага ылайык, 8-августта туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Ысык көл жана Нарын облустарынын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Ошондой эле дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Андыктан өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул күндөрү тоолуу аймактарда эс алуудан баш тартып, коопсуз жайларда болууну сунуштайт. Лейлек Пласт муниципалдык менчиктеги полиэтилен түтүк чыгаруучу ишканасы саатына 100 кг продукция өндүрүүдө. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришти. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев Баткен облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында аталган ишкананын ишмердүүлүгү менен жакындан таанышты. Ишкананын аянты 500 чарчы метр. Лейлек райондук өнүктүрүү фонду менен жергиликтүү бюджет эсебинен жана жеке ишкердин кошумча өз салымы аркылуу каржыланып, полиэтилен түтүк чыгаруучу станоктор сатып алынып, станоктор орнотулган имарат капиталдык оңдоодон өткөрүлгөн. Ишкана саатына 100 кг өндүрө алат. Диаметри 15 мм-ден 160 мм чейин түтүктөр чыгарылат. Бакыт Төрөбаев район жетекчилигине ишканада боло турган маселелерди чечүү жана ар тараптан көмөк көрсөтүп туруу боюнча тапшырмаларды берди. Кыргызстанда биринчи жолу 40 кабаттуу премиум класстагы ипотекалык үйлөр курулат. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев билдирди. Анын айтымында, көп кабаттуу үйлөр президенттин тапшырмасына ылайык мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан Бишкек шаарында курулмакчы. Кыргызстанда 94% жер тилкеси тоолуу, ал эми 6% түздүк болуп саналат. Биздин шаарлар күн санап чоңоюп, калктын саны өсүүдө, деди Туманбаев. Ошондой эле ал көп кабаттуу үйлөрдүн курулушуна сейсмологиялык талаптардын баары эске алынып, коопсуздук эрежелерине жооп берерин кошумчалады. Аймактарга заманбап реабилитациялык борборлор керек экендигин баса белгиледи. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Раушанбек Сабиров Ошто жаңы реабилитациялык борборду куруу үчүн бөлүнгөн жер тилкесин көрүү учурунда. Ведомстводан маалымдашкандай, министрдин аймакка жумушчу сапарынын максаты майыптуулугу бар жарандарга, анын ичинде физикалык жана менталдык түрдө ар кандай оорулары бар адамдарга комплекстүү социалдык реабилитация кызмат көрсөтө турган мекемени жайгаштыруу мүмкүнчүлүктөрүн изилдөө болгон. Борбор жыл бою
бою үзгүлтүксүз иштеп, заманбап стандарттарга ылайык курулат жана куруу жана керектүү жабдуулар менен камсыз кылуу үчүн каражат президенттин резервдик фондунан бөлүнөт. Министр белгилегендей, реабилитациялык инфраструктураны аймактарда өнүктүрүү мамлекеттик социалдык саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири. Жаңы борбор ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын жашоо сапатын жакшыртууга жана социалдык коргоо тутумун бекемдөөгө олуттуу салым кошот. Туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду менен Чүй райондук администрациясы АКШ, Бириккен Араб Эмираты, Кытай жана Түштүк Кореядагы эстетикалык парктарды өнүктүрүү менен белгилүү болгон америкалык компания менен кызматташуу боюнча меморандумга кол коюшту. Ведомствонун маалыматына ылайык, долбоордун алкагында Кыргызстанда биринчи жолу эл аралык деңгээлдеги тематикалык парк Чүй районунда Токмок шаарына жакын жерде курулат. Бүгүнкү күндө 50 гектар жер тилкеси бөлүнүп, 2024-жылдын башынан тарта сүйлөшүү жана даярдык иштери жүрүп келет. Долбоор Борбор Азиянын жомоктогудай архитектурасы, Манас эпосуна негизделген аттракциондор, Улуу Жибек жолунун кервен жолдорун чагылдырган аймактар, улуттук музыка, би, театралдашкан жомоктор, боз үй жасоо, кийиз өнөрү, ат үстүндө жүрүү жана салттуу ашкананы үйрөнүүчү мастер-класстар. Бул долбоор аталган компаниянын Борбор Азиядагы алгачкы ишке ашырылып жаткан тематикалык паркы болуп саналат. Ал Кыргызстанды дүйнөлүк туристтик картага чыгарууга, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана өлкөнүн бай маданиятын таанытууга өбөлгө түзөт. Ыктыярдуу кан донорлугун колдоо максатында Саламаттыкты сактоо министрлигинин кызматкерлери кан тапшырышты. Бул тууралуу ведомстводон маалымдашты. Иш-чарага министрликтин борбордук аппаратынын кызматкерлери гана эмес, саламаттыкты сактоо уюмдарынын медицина кызматкерлери да кошулуп, кан куюуга муктаж болгон адамдардын өмүрүн сактап калууга багытталган демилгени колдошту. Бул жаракат алгандар, операциядан кийинки бейтаптар, онкологиялык оорулуулар, төрөттө татаалдашуулар болгон аялдар жана оор дартка чалдыккан жаш балдар үчүн абдан маанилүү. Белгилей кетсек, буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев мамлекеттик кызматкерлерди кан тапшырууга жана ыктыярдуу донор болууга чакырып, бул багытта активдүү жарандык позицияны көрсөтүүгө үндөгөн. Анын айтымында, кан тапшыруу адамдын өмүрүн сактап калууга жардам берген асыл иш. Ар бир тамчы кан бул кимдир бирөө үчүн жашоо. Мамлекеттик кызматкерлер коом алдында үлгү болушу керек, деди Адылбек Касымалиев. Ал ошондой эле мамлекеттик мекемелерде кан тапшыруу өнөктүктөрүн уюштурууну жана кызматкерлерге бардык шарттарды түзүүнү тапшырган. Камчаткада 4 балга жеткен жер титирөө уланууда. Акыркы суткада 41 жер титирөө катталды. Бул тууралуу РИА Новости жазды. 24 сааттын ичинде 41 жер титирөө болду. Анын 8и калктуу конуштарда 2 балдан 3 балга чейин сезилди деп айтылат маалыматта. Эске салсак, бир күн мурун Жарым Аралда сутка ичинде 49 жер титирөө катталган. Ал эми 30-июлда Камчаткада 1952-жылдан бери эң катуу күчү 8,8 балга жеткен жер титирөө болгон. Жердин силкинүүсү Түндүк Курил аралдарында да 8 балга чейин сезилген. Камчаткада жана Түштүк Курил районунда цунами коркунучу жарыяланып, өзгөчө кырдаал киргизилген. Цунаминин 4 толкуну порт инфраструктурасын жана башка объектилерди жарым-жартылай жабырткаткан. Бул Ош шаарындагы Валентина Терешкова атындагы мектеп-интернаты. Жаңы окуу жылынын башталышына карата аталган мектеп-интернаттын жаңы имаратынын курулушун аяктоо пландалууда. Интернат 700 орунга, анын ичинде 500 жатак орунга ылайыкталган. Имаратта спорт залы, сырткы аянтчалар, санитардык блок, бакча зонасы жана башка заманбап шарттар каралган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык башкармалыгы тарабынан жаңы окуу жылынын башталышына карата жалпы билим берүү мекемелеринде өрт коопсуздугунун алдын алуу боюнча профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлдү. Мектеп-интернатта өрт коопсуздук эрежелерин сактоо абалы текшерилип, алдын алуу иштерине өзгөчө көңүл бурулду. 2025-жылдын 16-июлунда Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин буйругу чыккан. Ошол Кыргызстан өлкөбүздүн аймагында бардык билим берүү мекемелеринде, бала бакчаларда, мектептерде, университеттерде өрт коопсуздук окуу жылына даярдыгын, өрт коопсуздугу боюнча даярдыгын текшерүү боюнча. Анын алкагында өрт көзөмөл кызматы бар. Ошолор менен биргеликте шаар аймагында бардык мектептерди жана бала бакчаларды, университетти текшерип, кемчиликтер боюнча атайын эскертмелер берилет, сунуштар берилет. Анан даярдык боюнча ар бир жума сайын ушул жума отчеттор берип турабыз. Биз канча мектеп текшерилди,
окуу мезгилине даярбы, даяр эмеспи, ошол боюнча маалыматтарды берип турабыз. Иш-чаранын алкагында өрт коопсуздугу боюнча нускамалар өткөрүлдү. Өрт өчүрүүчү шаймандарынын өрт сигнализациясынын жана эвакуация жолдорунун абалы көзөмөлдөнү. Мектеп жетекчилигине жана кызматкерлерге коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бүгүнкү 2025-2026 окуу жылына даярдыгы кызуу жүрүп жатат учурда. Ошол балдардын коопсуздугу бизге баарынан маанилүү. Ошону эске алып, мектептин курулушунда бардык өрт коопсуздугуна тиешелүү талаптар аткарылган. Азыр ошол өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү келип көрүп, текшерип, өздөрүнүн сунуштарын беришти. Айрым жерлеринде талаптардын бардыгы так аткарылып атат. Бул мектеп интернаты Ош шаарындагы ушул аялуу катмардын балдарын тарбиялап окутабыз. Учурда бизде 570 окуучу бар. Быйылкы окуу жылына биз 1-2 класстарга ошондой эле тиешелүү бош орундуктарга окуучуларды кабыл алабыз. Мектеп жалпысынан 700 орунга ылайыкташкан, ал эми жатакана 500 орунга ылайыкташкан. Кабыл алуу августтун 15-теринде жүргүзүлөт. Мындан тышкары Ош шаарындагы Нариманов аттындагы жалпы билим берүү мектебинде, Чолпон аттындагы жалпы билим берүү мекемесинде да өрт коопсуздук эрежелерин сактоо абалы текшерилип, алдын алуу иштерине өзгөчө көңүл бурулду. Назаткар бүт мектептерде азыркы учурда окуучулар жок, ошол байланыштуу директорлор менен жеринде барып текшерип, өрт коопсуздук жана талаптары, өрткө каршы шаймандары толукпу, электр чуалкалары оң абалдабы, андан сырткары ички, сырткы суу булактары барбы, кошундары, мисалы бизге өрткө каршы кызматы келгенчекти булар өздөрү кошундары бар, буйрук менен бекилип, ошолор даярбы, тизмеси канча кишиден турат, кандай иш-чаралар, инструкторлор өтүлгөнбү, ошолор боюнча текшерүүлөр жүргүзүлөт да. Бул иш-чаралардын негизги максаты билим берүү мекемелеринде өрт кырсыктарын алдын алуу, окуучулардын жана мугалимдердин коопсуздугун камсыздоо. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык башкармалыгы мындай текшерүүлөр жаңы окуу жылынын башталышына чейин башка мектептерде да улантыларын билдирди. Гүлжан Ажиматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.